Бул чыгарылышыбыз өзгөчө болот. Эмне дегенде биз өзгөрүп жатабыз, өсүп жатабыз жана ошондой эле жаңы таланттарды чыгарганы аракетенип жатабыз. Бул чыгарылышыбызды өзгөчө алып баруучубуз жаңы өсүп келаткан талант, өнөрдү тажрыйбалуу алып баруучу Нурпери деген кызыбыз алып барат. Нурпери. Ишенимиңиз үчүн чоң рахмат. Жалпыңарга салам достор. Мен Нурпери Баказова. Буюрса, мындан ары дагы бул подкасттын алкагында коомдогу пайдалуу жана жакшы нерселерди жайылтып, ошондой эле көйгөйлүү темаларды көтөрүп, коноктор менен пайдалуу маек курабыз деп ишенем. Мирзаматов влог каналы менен бирге болуңуздар. Биз сага ишенебиз бүткүл тобубуз менен. Жана ошондой эле тоолугу менен мен сиздер менен достор коштошкон жокмун. Кээде өзүм дагы кээ бир конокторубуз менен алып барып чыгып кайтып турганга аракеттенем. Көрүшкөнчө достор. Күмөндөр Абылов Сен качан өлөр экенсиң, жанасанын кереги жокпу? жубайым менен аябай суук жерде жашаганбыз. Үйлөр такылдат, күмөндөрдүн үйү ушулбу деп сурайм. Күмөндөр да дейт. Кыргыздар дүңүрөтүп той бергенди баалайбыз да. Тигил столго бар көчүп барып 100 грамдаш. Бул столго өмүрүндө киши бир үйлөнөт. Импровизация кыласызбы же алдын ала жазасызбы? Турмушта элди күлдүргөнгө аракет да кылбайм мен. Сиздин дагы чыгармачылыгыңызда цензура болду беле? Дегил эмне үчүн кыргыз болуп төрөлүп алып анан араб болуп өлүшүбүз керек? Динде жок нерсени кылып атышпайбы? Анда да демократия деп чыгып атпайлыбы? Эркек үйленген демократиянын мага эмне кереги бар? Керек болсо дин деле алмашып эртең кетиш ыктымал. Тилди жоготсоңор анда кыргыз өзгөрөт, жок болуп каласыңар. Салам достор, сиздер Мирзаматов влогду көрүп жатасыздар. Бүгүнкү подкастты мен Нурпери Баказова алып барам. Бүгүн бизде конокто белгилүү куудул, кино жана театр актёру, Кыргыз Республикасынын эл артисти Күмөндөр Абылов агайыбыз. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Кушмак болгула. Бул подкаст форматындагы менин биринчи тажрыйбам болуп жатат. Буга чейин эфирлерге чыгып жүрөм. Ошол дароо эле сиздей барктуу, атактуу адам менен эфирди баштоо мен үчүн ары сыймыктуу болуп турат. Ошол эле учурда толкунданып да турам. Буюрса, бул салмактуу, кызыктуу маек курабыз деген ишеничим чоң. Күмөндөр Абылов деген ким? Өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз. Мен бир көргөн кишиге бир эле кишимин. Анан ичиме кирсе, бир эки киши болушум ыктымал. Анан анча деле өзүмдү көтөрө салып мактагандан алысмын. Өзүң айткандай театр кино актёрумун, обон чыгарам, анча мынча ыры жазам, кино сценарийлерди жазам. Ошол азыр чыгармачылык эмем. Китеп дагы жазып баштаптырсыз, Китеп ошо менин 60 жылдыгыма карата 18-жылы Айылга карай саякат деген китебимди чыгардым, биринчи китебим. Бул өзү ыр менен жазылган роман болду. Адам жаш өткөн сайын айылды каалай баштайт экенсиң, балалыкты эстейт экенсиң, өткөн өмүрүңө сара эсеп салып артыңа акыл чаят экенсиң. Ошондон баягы ырлар чыгат экен. Мен поэма кылып коеюн деп көбөйүп баратат уламдан жазганым, анан поэма болот десем, андан ары дагы уламыштарды жазгым келди. Тоосунда айтканда, окурманды саякаттатып, айылым алып барып тааныштырып, айылымдын жер суунун аттарын, уламыштарын, болмуштарын, эл журтубуздун башынан өткөн кээ бир окуяларды, урунттуу учурларын жазгым келди. Ошентип отуруп роман деңгээлинде, роман масштабында болуп калды. Ошол көп кырдуу таланттар кылып атпайсызбы? Ошол обончулук, жазуучулук. Ошолордун ичинен кайсынысы сизге жакыныраак экен? Мага кайсынысы менен алек болсом ошонусу жакын. Анан эң негизгиси актерлук жагымды көбүрөөк Ачкыңыз келет. ачкым келет. Себеби дегенде бир чети жанагы куудулдук жактан, куудулдукка элдин баары көбү ооп кетпедиби? Илгери театрга баргандар кийин мыскыл тамашага барып калышты. Азыр мыскыл тамашага да барбай, тамашоого барып калышты, КВНдерге барып калышты дегендей. Муну менен элдин майдаланып кетти деп айткым келбейт, жөн гана айткым келет. Китептен, маданият жагынан да китептен алыстап, театрдан алыстап кеттик деп айткым келет. Ушунун баары жанагы китеп окубагандык, интернеттин таасири деп эсептейм да. Бат эле бир информацияны алып алуу керек болуп калды элдерге. Бир каарман Манас ким десе Манасты жалпы жонунан окуп коет. Курманбек ким десе аны окуп коет. Илья Муромец ким десе аны окуп коет сыртынан гана. Шекспирдин ким экенин, Дон Кихоттун ким экенин,
Кыскасын айтканда баардык информацияны телефонунан гана карап үстүртөдөн билип коюшат. Ошону менен чектелип калып, азыркы майдаланган кээ бир учурлар ошондон го деп ойлойм. Сиз баштап чыккан күмөндөрдүн күлкүсү жана мыскыл жана тамаша күлкү жанрлары кайрадан жаңыланып чыгабы дейм да. Эми андай кандай болуп чыгат ким билет, бирок илгери биз институттан окуган кезде мисалы үчүн закон драматургия деген болчу. Кинонун болобу, сатиранын болобу, интермедиянын болобу, романдынбы, повестинби закон драматургиясы болгон да. Бир өзүнүн айта турган мисалы үчүн темасынан баштап действие деп, анан сквозное действие деп биз ошондой окуганбыз да. Азыр ошондой болбой, азыр бир ар кандай агымдар пайда болуп атат. Кээ бирөөлөр ал закон драматургияга карабай эле мындай адамдар кандай кабыл алат, өзү көргөндөй айтып, кээ бирөөнүн чыгармасы дневник катары болуп калып атат. Кээ бирөөнүкү тергөөчүгө жазган түшүнүк сыяктуу болуп калып атат. Кээ бирөө арыз сыяктуу болуп калып атат. Ошо ар кандай формада болуп калып атат да. Билимди колдонбой. Анын баарына азыр мындай талдоо жүргүзүп, анын баарын теске салган эч ким жок. Бирдеме десең, демократия ар ким колунан келгендей айтып, колунан келген форматта, колунан келген формада элге түшүндүрүп атат. Эми ата энеңиз дагы таланттуу кишилер болуптур. Ошо убагында атаңыз бычак менен комуз чертиптир. Ошол деги эле чыгармачылыгыңыздын башатына токтолсок. Туура айтасың, атам убагында бычак менен, анан бут менен черткен. Атай Огонбаевди биринчи кайталады деп 60-жылы ушул жерде Бишкекте Фрунзеде Агесте чоң кароо болуп, ошол кароодо черткен экен. Кондучалуу эжебиз министр экен ошондо. Маданият министри. Маданият министри анан бут менен комуз чертет, бул этикага жатпайт дегендей замечание айткан экен. Айтса, ошол кезде жюринин председатели Жантөшүп Касмалы экен. Касмалы Жантөшүп айткан экен, эч кандай андай эмес. Муну атай черткен бут менен, атайдан муну черте алган киши чертет. Мунун эч кандай этиканы бузуусу жок деп атама байга берген экен да. Ушундай. Эми атам өзү элге таанылбай кетти, себеби жалгыз киши экен. Бир туугандары эркектен дагы кыздардан да жок. Чоң апабыз ушу жанынан чыгарбай, мен өлүп калсам топону ким салат, сен гастролдоп жүрсөң деп. Мен иштеген нарындагы муздрам театрда иштеген экен атам 64-жылга чейин. Мен бир 4-5-6-га чыккача, анан ошондон кийин анан атам театрды таштап коюп, кийин дом культураларда иштеп жүрдү, бирок аны менен деле эки жакка көп айдайт экен деп. Атам ар кандай шопур болуп да иштеди. Строительный бригадир болуп да иштеди. Анан ар кандай жумуштарды которуп иштеп жүрүп өттү, бирок комузун таштаган жок өмүрүнүн аягына чейин. Кароо конкурстарга барып, республика боюнча далай гран-прилерди алып, кийин союз тарагандан кийин деле бизде Дастан Саргулов бизде көз секретарь болуп турганда, ошо комузчулар боюнча, комуз чапкандар боюнча ушундай фестивалдарды уюштуруп, ошондо гран-прини жеңип алып, кийинки ошо жыл сайын өтүп туруучу болуп салтка айланып калган эле ошол кезде. Кийинкилеринде жюринин мүчөсү болуп, ошо Дастан Саргулов менен чогуу отуруп жүрдү. Анан бул киши элге таанымал болбой гана кетип калды. Эми запистери калыптыр. Бул киши капсынан туруп эле рак деген оору бат эле өрчүп кетет экен. 1 айдын ичинде эле ары бери болуп кетти. Анан ошо көп өкүнүчтүүсү көп күйлөрүн жаздырбай кетти. Мына жаздырам, ана жаздырам деп жүрүп бир ончакты эле күйсү калыптыр жазылып. Өзүңүз дагы комузду жакшы чертет экенсиз. Ошол атаңыздан калган өнөрбү же ошо атаңыздын черткенин көрүп, угуп эле үйрөндүңүзбү? Мен атамдан үйрөндүм. Мен 8 класска чейин комузду карабай, биздин убакта комузду баалаучу эмес экенбиз. Тилекке каршы аккордеон мода болуп кетип, аккордеон үйрөнүп эле кенедей кесимен аккордеонго жабышып жүрүп, 8 класс окуп аткан кезимде эле биздин бир мугалимибиз бар эле.
ошо кишинин уулу менден 1 жаш улуу жестебиз болчу эле ошо киши. Ошонун уулу комуз чертип атса болуп, анан эле комуз черткенде жаман арданып мен комузчунун баласы болуп туруп мен комуз билбейм, тиги комуз чертет деп анан ошондо атама келип анан атам бир кайыңдан комуз чаап берип, эң биринчи ошо кыргыз көчү деген чоң күнү үйрөнүп чертип, ошондон кийин күү чертип мындай. Бирок ошондо деле аккордеонго көбүрөөк ооп, баягы кол башкача катып да калат экен, ийкемге келбей калат экен. Азыркы убакта үйрөнөм десең, жердиги ушундай колубуз комузга колум ылайыктуу эмеспи, кээде ушундай ойлоном, оюңда турган менен колуң келишпей кеткенде. Анан ошентип комузга кайра кайрылып, баягы жаш өткөн сайын отуруп алып комузда бир күү чыгарсамбы дегендей кылып бир колду көнүктүрүп жүрөм. Ошо өкүнгөнүм ушу атабыздын комузун атабыздай черте албай калдык. Кичүү ийиним гана чертет, баарыбыздан жакшы. Ошол бирок аны дагы атабызга жетпейт баарыбыз. Ошол Ташкентте дагы окуп, бирок ал жактагы окууңузду улантпаптырсыз. Мунун себеби эмне болду эле? Себеби өзбек менен кыргыздар чабыша кетип, 90-жылга туш болуп калды ушу. Ошондон анан бияка которулуп, бизде искусство институт болчу Агесте, Бейшеналиев атындагы. Ошондо актерлук бөлүм ачылып, элдин баары бияка келип аткан кезде Нарын театрында биз гастролдо жүрүп, бизге айтпай коюп, план керек Агесте. Ошон үчүн сессиядан кечигип калып келсем, кабыл албай коюп, Жанузак Молдобаевич деген агайыбыз ошойдон окубай калдым, улантпай. План керек демекчи, ал план үчүн мен көп ушундай пландын эмеси көп болдум да, мындай жертвасы мындайча айтканда, ошонун азабын көп тарттым. Атымдын чыккан азабын мындайча айтканда, күмөндөргө эл көп келет деп, план көп болуш керек деп мен гастролдо жүргөндө Токтогулдун ролун аткара турган кесимде кастингден өтүп, Токтогулдун ролу башталат деп көз заказ болчу. Мен гастролдо жүргөндө айтабыз келе каласың деп, мен келип күнүгө чалам, албайт, Агесте сотка жок, студияга чалсам алар талаада жүрөт, съемочный площадкада жүрөт деп калышат. Бир күнү чалсам эле ала калды, ошол жерде жүрүп туруп режиссер. Каякта жүрөсүң деп урушат. Ушундай гастролдо жүрөм мен. Мага театр айткан жок десем, биз канча Нарын театрына чалып ала албай койдук, байланыша албай койдук. Уже сен Токтогул болбой калдың, кечирип кой, арзымат болосуң деп. Токтогулдун ролунан болбосо мен жаш кесин дагы, карган кесин дагы ойнотом деген болчу мага. Мен адегенде Арзыматтын ролуна пробага келип, кайра барсам дагы телеграмма турат, чакыруу. Анан чөккөгө деп окубай кетип калсам, директорум чакырат, сени кайра чакырып атат, Токтогулга деп. Келсем эле баары куттуктайбыз, поздравляю дешип эле калышты, уже күбүр-шүбүр кетиптир. Кирсем анан ошол режиссер айтты, 1% гана жооп бере албайм, 99% сен болосуң деди. Сени уктум, карган абышканы да жакшы ойнойт деп уктум мен, деди биздин театрдан баргандардан уктум. Да дедим, мен ушу жаш кезим, бала кезимен, анда деле жаш болчумун дечи. Театрга киргенден баштап эле мен абышка чалдарды ойноп жүрөм деп. Анан комуз черте аласың, чертем. Көрүп турганда карган кезинде ойнойсуң, кирмдейбиз деп мени макулдатып, баарыбыз макулдашканбыз. Ошондон анан мен Токтогулду ойнобой калдым. Ал турмак мени ошо атам менен апамды байке жеңе дедиртип көндүргөн чоң апамдын колунда чоңойдум. Ошо чоң апам өлгөндө дагы мага айтпай коюшуп, ал план токтоп калат, театр гастрол токтоп калса деп айтпай коюшуп, топурак салбай калдым. Кыскасын айтканда, театрга жакшы эле эмгегибизди сиңирдик. Театрдан көп жакшы нерсе алдым, сиңирдим дагы, анан жанагындай азабын да тарттым. Ошол Токтогулдун образын жаратууда аткарбай калдым деп атпайсызбы? Ал эмне себеп болду? Ошо баардыгы келишилип сүйлөшүлгөндөн кийин дагы аткарбай калсаңыз. Биз Нарын театрында марттын 15-нен баштап жылына строго 3 айга гастролго чыкчубуз. План берчү, 60 000 сом план болчу. Билет 1 сомдон 1 сом 50 тиындан. Детский 1 сом бол. Ошону толтура албай келчүбүз. Анан мен таракандар деп тамаша менен чыкканда элге популярный боло түшүп, 80-жылдар, 85-жылдар. Ошондон баягы
89-жылы тартылды токтогул. Анда мен аябай 88-жылы ушундай. Мен аябай элге популярный болуп турган кезим. Ал кезде мен бригадир болуп чыгып 60 000 сомду 27 күндө толтурган кездерим болгон. Bir айылга мисалы Кочкорго 5 жолу койчумун. Жумгалдын центрине 5 койчумун. Элдер бир койгондо толбогон эл мага 5 жолу келчү. Түшкө чейин түштөн кийинки окуган мектеп окуучулар келчү, түштөн кийин эртең менен окугандар келчү, кечинде эл келчү, ушундай план бат эле толчу. Ошентип мен гастролго кетишим керек болуп калды. Мен Токтогулга беки жанагындай болуп, беки болуп кеттим. 1% сага жооп бере албаганым бизге госсекретардан үйдө кийлигишип атат. Совминден үйдө кийлигишип атат. Ошолор дагы заинтересованный болуп атат. Ким аткарат Токтогулду деп кийлигишип атышат. Бирок мен как режиссер катары деп Мосфильмден келген орус болчу Николаенко деген. Ошол ошентип айтканынан мен кетип, анан сен биз айткан күнү гастролуңду таштап келесиң, ордуңа бир замен кандай кет деп. Болуптур деп мен Бакыт деген инимди кошо театр менен сүйлөшүп алып, ал аккордеондо тартат. Анан мен интермедияларымды да ойноп калсам, ойноп калганын жаттап жүрдүм. Анан концертный программа менен чыктык. Анан чыгып ош жакта жүрөбүз. Анан театрга чалышат. Кинодон чалса, биздин директорлор, ой, алар бизге звонить этпей атат, кайсы райондо жүргөнүн билбейбиз деп коет. Так күнү эмес, күнү алыс театрга акча салып сүйлөшүп турушат. Ошентип театрдын планын токтоткусу келбейт, алар айтпай коет. Bir жумадан ашык 10 күндөй күтүшөт. Анан акыры айласы кеткенде булар Токтогулдун жаш кезине калкып, кимде Акмат калкыт алат дагы, кыртаң кезине Дүйшөнбайда өтүптү, проба кыла коюп, ошону кабыл алышып, съемканы баштап калышыптыр. Bir күн ала албайм, bir күнү телефон чалчу жерде болом, bir күнү телефон чалчу жерде болбой калам. Ошентип анан сүйлөшсөм эле каякта жүрөсүң болуп урушуп калды да, ушундай десем, ладно. Однозначно сен уже Токтогул болбой калдың, баштап салдык. Даже арзыматты бирөөнө берип, азыр Сакен деген жигит бар, ошого берип, ал даярданып аткан экен. Анан мен келип калдым, анан арзыматты ойногон эми деп, арзыматты ойноп калдым. Ошол куудулдук өнөр бала чагыңызда эле башталса керек. Ал ошол бала чагыңызга куудулдук деген өнөр элге эрибиз куйручукту куудулдайчубуз, шаршенди куудулдайчубуз, көкөтөй куудулдагендерди, Бекназар куудулдагендерди, Жоошбай деген куудулдарды укчубуз. Бирок азыркыдай куудул өнөрү дегенди укчу эмеспиз. Асанкул Шаршендти куудул деп айтчубуз. Келип концерттер менен келип, анан Келдибек Ниязов чыккандан кийин куудул деп койчубуз. Анан бирок кээ бирөө азыр куудул деген бир өзүнчө бир профессия сыяктуу куудулду көрүшөт да. Болбосо илгери эмне актер, трагик, комик деп гана койчу. Анан мыскыл тамашадан башталды окшойт куудул деген сөз. Термин. Куудул деп атайын бергишин. Бул куудулдар келатат, куудулдардын тобу деп кийин аталыштар ушундай атала баштады. Куудул деле баары бир адамга берилген бир талант да, жөн эле адам куудулданып элди күлдүрө албайт да. Ошол дегеним, ошол бала чагыңызда ошондой өнөрүңүз бар беле, талантыңыз бар беле, балалыгыңызга бир кайтып барсак. Юморго жакын адам куудул да. Мисалы үчүн бала кезде болсо болгондур, бирок мындай куудулдук кесип азыркылар куудул болот элем деп атпайбы, андай куудул болом дечү эмесмин. Мен ушу музыкант болгум келчү көбүнчөсүн адегенде. Даже мен сүрөтчү болгум келип, сүрөт окуусуна тапшырам деп канча бир 200дөн ашык сүрөт тарткан күндөрүм да болгон, Сенчикаска чейин. Биздин айылдык бир сүрөтчү байкебиз айылга барып сүрөт тартып аткан жеринен барып сурашып калып, араңарда сүрөт тартуучулар барбы дегенде мени көрсөтүшүп, балдар жакшы тартат деп мектептин стендтерин, лозунгтарын жанагындай Лениндин сүрөтү баш болгон сүрөттөрдү бүт мен тартчумун. Анан ошо мени көрсөтүп, анан биз барагын берип тартып көрчү деп, жана этюднигине бекитип берип, анан бир маңдайдагы чапты тоону көрсөттүм. Тет жерден буга чейин ушундай тартып көрчү деп, анан тартып көрсөм колум көнбөйт баягы. Партанын үстүнө мындайынан тарткан жаным мындай коюп койгонго.
Ana ошентип тартсамай сүрөт турбайсыңбы сен? Быйыл канчанчы класс окусуң? 8-ти окуйм күздөн баштап десем. Бүткөндөн кийин бар, мен жардам берем. Анам момдай сүрөт тарт момдай деп. Бурчунда темасы, краскасы, анан размерлерин жазган өзүнүн эмеси бар. Ошондой кылып анан тартасың. Киши тартпагырың, только пейзаждар, мындай буюмдарды тарт, үйгө коюп алып көлөккө түшүрүп андай мындай деп мага тапшырма берген. Мен 2-3 сүрөт тарткам. Тамдын үстүнө чыгып алып тартам, тоого чыгып алып тартам. Ушинтип көлөккө түшүрөм деп чыракты үзүп алып тартам, сүрөттү үзүп алып тартам дегенде анан кийин эле ошо кароолорго көп барып жүрүп эле анан эме жагына өтүп кеттим. Мен ошо 8 класс бүтүүрдө биздин Гүрөнкеев атындагы училищадан анан Токмокто культпросветтен мугалимдер барышты тандоого. Барганда эле мен Гүрөнкеевге өтүп кеттим. Мен сразу эле 3-5 коюп туруп эле сен уже өттүң, считай, что өттүм деп эсептей бер. Күзүндө чакырабыз, барасың. Күзүндө чакыруу келгенде кетейин десем атамдар 10ду бүтүп алып эле баргының деп келбей калдым. Анан 10ду бүткөндөн кийин бизде комсомолдук бригада болуп каласыңар деп бизди ушундай мажбурлап эле документтерибизди бербей, баардык айылдын бүтүрүүчүлөрү айылдарында комсомолдук бригада деп аттарын коюшуп, биздики Демилге дешип, ушинтип калып аткан кезде нарында жүрсөм Токмокко тапшырып атышыптыр. Экзамен болуп аттыр. Мен мугалимге барып тетигиде да мугалимине руксат багай десем, айта кой дейт. Мен тапшыргым келди эле десем, тапшырбайсыңбы? Ушундай документ бербей атат, ушундай десем, ооба. Тянь-Шань району боюнча бизде эч ким келбей атат, башка райондордон калды келип атат. Агай тапшырып көрө бербейм, анан өтүп калсам өттү деп кагаз жазып берсеңиз документимди берер десем. Ол деле атаң көр айтым эле, бирөөнүн акылын уурдап алгансыган деп койду. Анан босолоп алып туруп калдым. Анан кетип калбагам жакшы болуптур. Ар жакта турсам чакырып атат эле. Ким десем, мен десем, ооба дейт. Барсам, сен туура айтасың, сен кирип көрчү деп анан мага жанагындай экзаменационный эме берип койду. Анан эле кирип, биринчи эле кирип бардым. Элдин баары коркуп атат, сен кирмен кирип бар. Мен кирип барсам эле, сен келдиңби өзүң? Кана демем, сен бир текшереличи деп анан данныйларын текшерди. Сен молодец турбайсың деп туруп 3-5 алдым, анда да ритм, слух, память дегенден. Анан эртеси 1-2 күндөн кийин сочинениядан өттүм. Анан тарыхтан болсо сурабай эле жалаң 5 алгандарды аягында калтырып коюптур. Жакшы окугула эме, силер керексиңер бизге. 3 алгандардын кереги жок анча. Бара болобуз. Силер окушуңар керек, жакшы окуйсуңарбы? Жакшы окуйбуз. Жалкоолонбойсуңар, таштабайсыңар, таштабайбыз. Өтүп кетип, мугалимге барып, баягы директорго барып, анан атам алып барсалар анан берди. Эч ким атаандашкан жок, классташтарым. Күндөр бара берсин, андан көрө артист болуп келсин, бизге ырдап берип турат. Уланс деле иштебейт, көп сүйлөп эле тура берет деп руксат бериштер. Окуп кеткем. Ошондой. Чыгармачылыгыңыз ошол учурдан башталыптыр да, чыгармачылыкка болгон жолуңуз? Кароого көп келдим. Артисттердин баарын таанышымын. Артисттер келгенде спектакльдерди ушундай баштан аяк. Кийин мен Нарын театрына киргенде армиядан келип, сен кайсы артисттерди тааныйсың деп суроо болду мага кабыл алып атканда. Мен музыкант катары кабыл алышты да мени. Мындай драматский актер болгуң келбейби деди. Келет десем, кимди билесиң, кайсы оюндарды көрдүң? Мен бала кезимде 72-жылы дедим. Босторгой деген спектакльди көргөм. Ушу Нарын театрынан Бакырдын Алиев менен Капар Медетбековдор ойноп барган. Ошолорду тааныйсыңбы? Тааныйм. Эмнени ойноп барды? Босторгой. Босторгой кайсы деп өстөр биrbirine Жалил Садыковдун Босторгой деген спектаклин ойноп, Байымбет Абдурахмановду Бакырдын Алиев ойногон деп ошонусу деп. Анан кандай болду? Башында башталганда эле мынтип башталат го дедим да. Каргалар, камыштын жорголор,
деп баштап атсам, ошондон үйдө билесиңби дейт. Мен баарын билем дедим. Ошентсем анан молодец да. Атасы да театрда иштеген деп Шералиев ошентип мактаганан ошентип кабыл алышкан. Мен өзгөчө ошо ролду анан ырчыны көп карачу эмес экенмин, өзүм ошо үнүм жоктон, бирок мен солист болуп барчумун. Хорлордо, райондордо боюм кичинекей болуп астыма подставка коюп, бир Дамира деген эже бар эле, сопрано. Ошол экөөбүз күлдөй бергүндө зор мекенде запевала болчубуз, баягы запевин ырдапчы. Анан мен айылга барганда эле мен аккомпаниаторду, аккордеон тартканды карай берчүмүн да, ошону эле. Ошолордун көбүн жактырчу эмесмин, аны келтирбей койду жакшы деп. Ошо кыякчы болгум келчү экен да, эми ойлосом. Ушул жылы Куудулдардын концерти болоор алдында бир белгилүү бир сатираларды аткарбагыла деген бир эскертүүлөр берилген да. Сиздин дагы чыгармачылыгыңызда цензура болду беле? Дегенде цензура деген эмне экенин түшүнүп алсак деп ойлойм да. Кээ бирөө аны айтпа десе эле цензура деп түшүнөт. Эми эмне үчүн тыюуга болбосун кээ бирөөнү? Мисалы үчүн бир инсандын личностун атын айтып, үнүн туурап, анан апыртып ошону шылдыңдаган, бул өзү сахнанын Этикасына жатпайбы? Этикасына жатпайт дагы, бул өзү сахнада айтылчу номер эмес да. Пикетчиктин номеру деп койсо болот да, тагыраак айтканда. Бир пикетчик, бир оппозиционер пикетчик жаман көргөн саясатчысын туурап, апыртып, маскаралап, фамилиясына тийишип, ушундай кылса бул өзү пикетчиктин номеру. Артист эмес, мындай тарбиясы бар адам айтчу сөз эмес да. Сахнадан эмес, бул үйдөн деле айтчу, көчөдөн деле айтчу сөз эмес да. Буларды эмне үчүн тыюуга болбосун? Саясий сатира деп койшуп эле, бир саясатчынын атын айтса эле саясий сатира болуп калбайт да. Саясий сатира болуш керек. Даже любой сатирада саясат болуш керек. Любой сатирада мамлекеттин жетекчилеринен баштап кызматкерлерине, граждандарына тиешелүү намектор айтылган эмелер болуш керек. Күлкү аркылуу көйгөй көтөрүлүш керек. Көйгөй көтөрүлүш керек. Ошолорду коскош керек. Анан саясий сатира деп эле атын айтып, үнүн туурап койсо саясий сатира эмес ал. Ал оппозиционердин, пикетчинин сатирасы. Мен ушундай түшүнөм. Чыгармачылыгыңыздагы мындай гүлдөп өнүккөн мезгил кайсы учурлар болду? Ошол тууралуу баяндап берсеңиз. Меники эми 83 жылдан 2-жылдан башталды десем болот. 82-жылга чейин мен аккордеон гана тартып, 81-жылга чейин аккордеон гана тартып жүрдүм. Агеста театр спектакль койгондон аркасынан концерт койбосо эл кабыл алчубуз. Анан мен аккомпаниатор катары ырчыларга аккомпанировать этип берчүмүн. Ролдун баарын жаттап алчумун. Спектакльди көрүп отурчумун, аясты бошсуң. Анан кийин ойногум келип жүрсө, режиссерлер мени баалашкан жок, бербей коюшту, бербей жүрүштү. Кээ бирөөнөн барып, бул ролду аткарып көрөйм. Ошону ролду аткармак белең, тышта койчу деп коюшчу. Анан гастролдо жүрсөм, Сейит Казандыбек ооруп калды бир жолу. Анан бир ролу бар болчу. Абышкан ролу. Орусбай деген, ошону аткарып, балам аткарып эптеп огожо кылып койгонум. Анан гастролдо жүргөндө эме токтоп калбасын деп, Сеанстар токтоп калбасын деппи? Анан барып аткарып калдым. 2 күн аткаргандан кийин ооруп айып келди да, анан беркилерден уккан окшойт, жакшы ойноп атат. Кана бир күндө ойноп көрчү, өзүм көрүп көрөйүн дедим. Ойноп көрсөм эле алдыңа кетип калайын, ошо мындайын, ушуну сен аткарып жүр деп. Кийин Бакырдын Алиевдин бир ролун гастролго ввод кылып баягы ордуна ойноп кеттим. А киши дагы башка спектакльде роль болгон үчүн башка жакка кетип, Бакырдын Алиевдин ролун гастролго кеткенде эле жөнөтүүдү колума ролду берип эле эптеп аткарып, күнүгө
өрчүтүп отуруп анан аябай гастролду аягына чейин так шалтып аябай аткарып келдим. Анан стационарда кайра болгон атканда ал киши да угуптур. Мен бүгүн баламдын ойногонун көрөйүнчү деп анан көрүп алып туруп жалын чалып алдыңа кетейин. Мындайын ушуну сен аткарып жүр деп ал ролду. Ошондон кийин мага роль бере баштады. Биринчи роль берди. Мырзабек Тойбаевдин Жасыл жалбырак деген бир спектакли бар эле. Михаил Васильевич Фрунзе жөнүндө исторический ошону койду. Бизде Замир Акылова деген эже коюп анан Майлыбаш деген бир роль тийди мага. Эпизоддук роль, күлкүлүү роль, велосипедти биринчи көргөн Абышка жөнүндө анан ошону аткардым. Анан бул Бишкектен кабыл алганга Миң культурадан, бияктан театроведтер, сынчылар барышты анан. Офелия Эркинбаева деген эже барып туруп эле баягы жиликтеп бүт баарын разборка жасап айтып атат. Замечанияларын айтып атат, мактагандарын мактап атат. Анан бир күнүнөн бирестен мына бул спектакльде единственный деди. Мен ушундай таң калткан. Эми мастер киши мастерлигин кылат да каякта болсо да. Бакыр Налиевке шундай ыраазы болдум. Аткарган ролу шундай деп ушинттим. Биздин бар кайсы деп коштум. Жана велосипед менен аткарган чалын айтам. Аны ал Бакыр Налиев аткарган эмес да. Ой, ким анан деди. Анан болот, турчу деди. Анда апар 44-нчү размер кийген балам. Тура калдым. Турсам, ушул эле деди. Арданып кетти окшойт эже. Жакшы, но бирөөнү подражать этүү туура эмес деп койду. Анан отуруп калдым. Кеткенден кийин баары эле мени поздравить этип коюшты. Бакыр Налиевке сени окшоштургандын өзү эле кандай жетишкендик депчи. Бир Мамыр деген ролду аткардым. Абдымомовдун Борбаш деген спектаклин илгери Бакыр Налиев менен Гапар Медетбеков Жалал Абад театрында жаңы иштеп Ташкентти утуп келишкенде аткарышкан экен ушу комедияны. Борбаш дегенде Гапар аба ойноп, Камгакбай дегенде Бакырдын ойногон экен. 83-жылы Бакырдын абанын 50 жылдыгына кайра коюлмай болду. Анан юбилярдын атына көбүрөөк жакын болсун деп ал киши Камгакбайды аткарат. Анан Борбаш дебей, Борбаштын досу Камгакбай деп анан ошо кишиге тиешелүү кылып темасын өзгөртүп туруп анан койду. Калый деген бир жаш тракторист баланын ролун берди. Шундай кубаныч койнума батпайт. Өзү шустрый, шундай сүйүшкөн, шундай жаштар бар, сценасы бар спектакль анан. Ошол жана Камгакбайдын кызы менен сүйлөшүп калат ушундай жигит анан. Репетиция кылып, выгородкага чыгып мындай бир топ эле мизансценаларды түзүп ойноп калдык жан киргизип баягы. Ошентип калган кезде эле бир маалда эле Кудай ырып эле Адылбек Кыязов деген байкебиз обончу шекер гүлгө деп Калыйдын ыры деп бир обон жазып келе калыптыр. Анан режиссерлор деле ушундай обонун угуп көрөлүчү деп эле Алмаз Садыкбеков режиссер угуп эле ай сен муну өзүң эле ырдап, өзүң эле ойно Калыйды деди. Анан менчи десем, сен Мамыр деген Абышка бар, ойчу. Жана экөөнө Камгакбай менен Борбашка каршы чыккан бир тамашалашкан ушулардын теңчүсү бир Абышканын ролу бар. Бир 3 жолу кирген чоң эпизоду бар ролда. Адиле ба главный ролдордун бири, бирок ушундай Абышкан бар. Сен ошону баягы Сейт Казабаң менен дублер болуп ошону. Настырыйнан бусулуп 2 күн жумушка келбей койдум. Анан чакыртып атат деген анан келсем уруштум мен. Эмне? Чыгам да театрдан. Чыкса чыгам да. Ошондон анан эске чыгып алып ыйлабасам, кайра чакырып, кайра келдим. Канча жашта элеңиз анда? 25. Ушу ызадан ыйлап атасыз да, тиги ролду бербей койгон үчүн. Анан келип алып анан мени алдай баштады. Оюмду алдап атат деп атам да. Кичинекей роль жок, кичинекей артист бар деген кеп бар. Сен жанагы ролду жакшы чыгарсаң, укмуш сонун роль. Ушундан атың чыгат керек болсо. Эмнеси жок.
деп тилдеди. Эмне? Андай ролду далайын аткарасың, момун аткарып көрсүн эл болсо. Бул рол деген сен өзүң билбей туруп ушинте бересиң. Келесиң, давай, алгын. Репетиция кылабыз, кечикпей келип тур. Мойнунан байлаган иттей болуп 1-2 күн ушинтип жүрдүм аны. Жараша баштады кичинеден жанан. Экөөнө образдарына эме берди да, направление берип сүйлөшүп атат. Силер жана тоок фермасында иштейт экөө. Силер жана тоок фермада жүрүп жалаң тооктурду коросттордой болуп сүйлөшкүлө экөө. Борбаш менен камгакпай ушундай, коросттордой ушундай болуп сүйлөшүп. Мезансценаң ушундай болуш керек. Анан карасам интересно болуп атат. А сен болсо уйчусуң, жалаң уйдун аркасынан жүрүп, уй менен уй болуп калгансың. Сен ошондой болушуң керек. Көптө жетет сага сөз дагы. Анан тоот коесуң, ушундай жөөлөп өткөн ушундай болосуң. Деп күлдүм. Уйдай болуп, кыңылдап ырдап жүрөсүң. Анан кыңылдап ырдасам эле уй мурду сасыктап кесип салбайт, мурдун сасыктап кесип салбайт деген кеп бар го. Мурду сасык ушундай. Манка деп анан. Манка болуп ойносом эмне болот? Капар Медетбеков деген бар. Чынын манка болуп ойнойсуң сен. Десем эле боорлар эсилип турду. Манка болуп ойнодум. Мурунга чоң гумосту чаптай момундай болуп таанууну бетинен бир кылып. Чоң мурут бар. Башыма мындай кыска парикти кийип, чачтын баарын жабыштырып. Анан шляпаны баса кийип алам. Маңдай ага чейин ачык мындай. Анан мойнду минтип кыска кылып ташинканы кийем, курсак мындай байланам, көчүктү мындай байланам. Тишеге байланбасам биягым чоң болуп, тисем ургуп калат. Тисеме тиктирип ага байлап, анан өтүктү кийип, галифешимди кийип, китилди кийип, камчыны колго алганда эле келишип жатып калдым анан. Билде момундай кур. 2 жыртыгы бар илгерки курларчы офицерский. Ошону учан алып, мамыр бар. Чыкканда анан даже зритель эмес, биздин ошо репетиция кылып аткан артисттер ар бир эмебиз күнүгө күлүп атып, өзүбүз көзүбүз күлө беребиз. Ошентип атан чыкты. Комиссия келип, боорлор аябай эзилди. Анан ошо жанагы ким байке барган Молдобаев Жанузак. Ошолор кабыл алып кийим ошо жылдар бир рецензия жазыптыр мындай. Ошол чыгармага, ооба, бир өзүнчө бир атайын макала жазыптыр. Мени аябай мактап жазгандары бар. Анан театр лучший актер года деп ошондо азыр союз театр болуп калбадыбы? Театрлар союзу болуп, ал кезде общество болчу, коом, театрлар коому. Ошо Абдымомун өзү болчу. 84-жылы ошону менен эмеге келдик. 10 күндүк декада кылып Нарын театры Бишкекке. Кырдырамда коюп атабыз. Анан ушуну койгондон гримди алып чечинип атсам эле бул деп эле Алмаз байке келип эле мени чакырып калды. Автор чакыртат, бол. Анан баягы талшынкаларды алып коюп эле баягы көйнөк галифешим менен эле барсак, продюсерский комнатада отуруптур. Кирсем эле, ой ушулбу деди Абдыман. Ооба деген, алдыңа кетейин келчи деп туруп күлүп. Ой ушу кантип аткар деди. Жаш канчадасың? 26 адам. Оо деп эле калдым. Анан эртеси директор чакырып атат дейт. Кирсем эле, куттуктайм деди. Сага уже эмгек сиңирген артист берген артист. Көрсөткөн атабыз. Мен культурадан ушундай эмет түштү бизге. Буйрук болду. Амантурду кетирдим деди. Амантур деген жанагы зам директор жана план толбой калат деп жашырып мен эметип жүргөнмүш. Ошону Нарынга жибердик дейт. Тиги ходатайство мындай облустан тияк-бияктан бүт барын театрдан даярдап, представленияны даярдап келдик. Сыйлык көрсөтүлгөнгө деп. Ошентип анан 2 күн өткөндөн кийин чакырып атат дейт директор. Кирсем, мээси жок, эшек деп эле урушат. Не болду? Сен сволочь деген сөздү эмне коштуң эле?
эмне десем, ай сен түшүнбөй атасыңбы, заслуга көрсөтүп атса ошонун үчүн кайра ат мен болуп атат келеси го дейт. Мен аны мен кошкон эмесмин. Аны ким кошду? Ой, режиссер ушинтип сүйлөдү экен. Сволочь, понимаешь деген сөздөр. Колхозтоштуруу жаңы болуп, жаңы үй ферма, ток фермалар түзүлүп аткан кезде кыргыздар ушундай орусча сүйлөп, понимаешь, анан сволочь деп ушундай деген сөздөр. Десем чакырчы дедим, Алмазбайкени чакырып келишти. Экөө урушуп атат. Алмазбайке айтты, имею право. Режиссер 25%ке чейин сөз киргизип, сөздөрүн кыскартканга мен укугум бар. Эмнеси бар экен? Ким айтыптыр, ким чыгарыптыр сөздү? Билбейм, министрге ушул сөз ушундай жетиптир. Анан ошой деп. Ушинтип калды. Эми болбой калды. Атаң көрдү анан өкө. Эместек эмес. Аман болсаң аласың. Шундан 9 жылдан кийин алдым. Заслуганы 93-жылы алдым. Ошол жылдар менин аябай популярный болуп турган кезим деп ойлойм. Жашоодо өйдө төмөн ысык суук күндөр болот эмеспи? Ошол кыйынчылыктарды кантип жеңдиңиздер? Бир айткан сөзүңүз бар экен, ошол аябай суук жерде жашаганбыз депчи. Ошол учурлар кандай болду? Аларды кантип жеңдиңиздер? Биз жаңы үйлөнгөндө бизди Нарында айтып атпайм, Нарында да квартира деген проблема болчу чоң. Биз жаңы үйлөнгөндө атам бир тайекелердин үйүнө Нарында ошол үйгө бөлүп силердикинде жашап турсун жаска чейин деп. Биз кышында үйлөндүк январдан. Ошолордун үйүнө жашадык. Бир от жакпаган үйүнө төшөк салып берип коет. Ошондо жатабыз. Тусу жок тамак жасашат экен. Кесме жасаса да туз татып алып ичип аласың. Анан плов басса же манту кылса чечип эмесмин, барып жатып алчумун. Анан ушундай строгий кишилер эсептеген светтен акчасынан өйдө эсептеп биз жатканда жатып кичине ките 1-2 саат ките окуйм десең дагы сырттан өчүрүп коет. Ушундай. Андан кийин Нарында квартирада жашадык. Үйүңөргө киши көп келет экен, итим келесе болуп калды, ким кирерин билбей дегендер болгон да. Ушундай үйлөрдө жашадык. Анда мен популярный болуп элек кез 85ке чейинчи. Бирок жанагындай ролдорду аткарып жүрөм. Театр арасында жакшы элемин. Анан элге көп белгисиз болгон үчүнбү? Белгилүү болсом дагы мени алышат эле анда. Ал кезде дүкөнчү менен шоферлорду гана көп алчу да квартирага. Анан мени сүйлөшкөн артистмин деп кой эле, өзүбүз артистпиз деп эле. Ошентсе да мен бир 11 квартирага көчүптүрмүн. Баш аягы. 90-жылы алдык Нарында квартира. Атайын артисттерге 36 квартиралуу үй салынып, ошондон алдым. Ошого чейин 11 квартирада жашап турбуз. Биздин гастролго кетип атканда, кеткен атканда чыккыла биз баланча киргизебиз, анан уулум кирет деп ушинтип чыгарат. Чыкпай башка квартира табылбаган бойдон кетип калам. Эртең менен эрте чыгабыз. Саат 10го чейин квартира издейбиз. Эртең менен эрте чыгып. Көчөлөрдү бөлүшүп алабыз. Сен тил көчөгө бар, мен бул көчөгө барайын. Анан онда жумушка келгенде сен каяка бардың? Бияка бардым, мен бияка бардым. Таппай келебиз. Обедте чыгып алып, мен бирөөнүн велосипедин алып алып, мен кетем, кайра келип жолугабыз. Каяктан ичти? Обедти каяктан ичти? Баланчаны каяктан ичти? Ушинтип жүрүп, тапсак табабыз, таппасак мен гастролго кетип калам. Инилериме, классташтарыма айтып койбой, Жамиляны квартира таап көчүрүп койгула, мен 3 айга кеттим деп. Анан баягы театрга чалып алып, анан Жамиляны чакыртып алып сүйлөшүп, көчтүм, каяка? Баланча жерге, алың кайсы? Мындай айтамбы, тигиндей элестете албайсың, тигинче мындай деп. Анан баягы приблизительно кайсы райондо, кайсы координатта экенин билем, бирок үйдү билбейсиң да. Түнчүндө келесиң, келгенде дагы автобуста түнчүндө келесиң. Ар кимди үйүнө таштап автобус, мага кезек келет. Сен үйүң каякта дейт. Ой кайда дейм, абажы бар. Анан үйлөр такылдатып, күмөндөрдүн үйү ушулбу деп сурайм. Жок деп кээ күмөндөрсөсүң да дейт. Ал ошо мен ушундай деп анан түшүндүрүүгө туура келет. Ошондой күндөрдө болгон. Үй бүлөңүз тууралуу сүйлөшсөк,
Ошол алма бутагынан алыс түшпөйт дегенде эле сиздин балдарыңыз сиздин жолуңузду жолдогондор болдубу? Менин улуу кызым Чүрөккүл 86-жылкы биз бияка Бишкекке көчүп келгенде 3-класс болчу. Келип анан Абдыраевка тапшыртып койдум. Кичинекей кесинен ырдайм деп ушинтчи анан комусту бүттү, анан консерваторияны бүттү. Азыр ошол Абдыраевда кайра мугалим. Ошо кызым мен жолумда десем болот. Анан берки андан кийинки эгизтеримди экөөнү тең аларды да Абдыраевка алып баргам. Себеби мен музыкальный данный болсо барсын деп чечтим да, себеби менде ушу арман болуп калган. Кичинекей кезимде музыкальныйды окуганымда мындан да жакшы музыкант болот элем, мында композитор болот элем деп ойлоп окубай калганым арман кылчумун. Мендей болуп өкүнүп калбасын деп балдарымды ошо данныйларын өзүм байкап көрүп, слухтары бар экен деп анан алып барсам, анан экзаменде өтүп, даже баламды абсолютно слух экен деп фортепианого алып, фортепиано менен скрипкага слухтар аябай жакшы болсо анан араттан. Ошенткен, бирок улуу кызымдан башкасы окубай койду. Биздин турмушту көрдүбү? Мен жакшы эле аракет кылдым. Даже общежитияда жаткандарга мугалимдер өздөрү жардам берип, тапшырманы өздөрү аткарттырып, окутуп, контролдоп турат экен десе, ошол жака алып барсам. Бул жерде жашагандарга общежития берилбейт да дейт. Анан кадырымды салып сүйлөшүп отуруп, балдарымды общежитияга жаткызып окутуп, 1 айдан кийин эле окуусулары начарлап кетти барсам. Эмне көрсө, бирөөнүн баласын бирөө карабайт экен да. Даярдангыла самоподготовка деп туруп класска камап коюп кетип калат экен, ичинен башка ойун ойноп отура беришет экен да. Кийин үйгө кайра алып келдим. Алып келсем, балдарым андан да жаман адаттуу болуп калыптыр, себеби общежитияда жашаган сыяктуу болуп, жерде полотенце жатса деле үстүнөн аттап кетишип, мындай кайдыгер общий эмедей болупчу, мындай өз оокаттай көрбөй калышыптыр да. Ошондой күндөр өткөн. Ошол балдардын өздүгүн табууда сиз айтып өтпөдүңүзбү? Мен балдарыма жол көрсөттүм, бирок алар башка багытты аркалап кетишти депчи. Ошол мендей арман калбасын дедим да. Ошол бала өзүнүн кызыгуусун, каалоосун табууда ата эне кандай колдоо көрсөтүш керек? Ата эне эркин коюш керек, аларды мажбурлабаш керек, менимче. Мен жана балдарды эмне жакшы окубайсыңар деп күнүгө чыпылдатып, тырсылдатып, какус кылып, окугула деп өзүм туруп, кана канча алып келдиң, бүгүн кандай ойноп калдың, кана ойнотчу деп үйдө пианино да бар. Бүт баарын көрсөтүп турсам, булар жакшы окуп, балким жакшы эле музыкант болмок. Бирок булар ошону сүйөт беле, ошондон майнап чыгарат беле, жок беле, мен билбейм. Азыр мен балдарыма ыраазымын. Улуу балам өзүнчө брокерлик, өзүнчө компания ачып алып, өзүнчө иштейт. Андан сырткары дагы ар кандай бир бизнестери бар, мисалы мороженое андай мындай саткан дегендей. Кичүү балам болсо компьютерди окуган, көп жерде иштейт, анын жаны тынбайт, тындырбайт. Программа коюп берет, наблюдение кылчу видеокамераларды, жанагындай дүкөндөрдөгү товарлардын кассасына бүт баарын ошолордун компьютеризациясын баарын телеп берет. Анын жумушу көп. Анан кызымдын кичүүсү болсо торговый экономика эмени бүткөн. Ошо кызым гана азыр декретте жүрөт, беркилер жумушу бар. Улуу кызым Абдыраевтан андан башка дагы бир 2-3 мектепте иштейт, мындай. Жумасына 2 жолу, 1 жолу барган мектептерде. Демек сиз балдарыңызды эркин койгон жумшак эле ата болуп турсуз да? Жок, мен катуу жагым аябай эле көп болду, бирок мен ушу кесип тандоо боюнча эркин койдум. Ал эми мындай жүрүм туруму, ичкилик, тамеки чекпейт, мисалы мактана алам. Ал жагын жүрүш туруштарын мен строго эле болдум. Кыргыздар дүңгүрөтүп той бергенди баалайбыз да. Жакын арада сиздин үйүңүздө дагы жакшылык болгон жатыптыр. Кут болсун. Ошол жакшылык болуп атат уже. Болуп атабы? Кече күнү келишти. Инимдин уулу, Бакыттын уулу Ыйман
өзү хореографияны окуган. Андан кийин Ленинградта, Санкт-Петербургда Ваганов атындагы балет академиясын бүткөн. Азыр ошо Россияда иштечү. Ошо бул жакка да келип иштеди. Анан бул жакталардын акыбалы начарыраак экен, иш жок экен, почти мындай деп. Анан тиякта контракт менен чыгып турат экен, такай чет мамлекеттерге, Америкага, Кытайга, бүт дүйнөнү кыдырып турат экен. Мен жаш кезимде иштеп алайын деп ошол жакка кеткен. Иштеп атып ошол жактан колукту тааптыр. Атасы татар экен, апасы башкырка экен, келинибиздин. Кече күнү учуп келишти, тосуп алдык. Бүгүн да коноктоп атышат, природага алып чыгып. Ооба, жакшы. Ошо менин сурайын дегеним тойдун форматы депчи. Тойдун форматы кандай болот Анан деги эле. бүрсү күнү буюрса тоюбуз ресторанда болот. Эми формат демекчи, Деги эле ошо кыргыздын тойлорунун форматы тууралуу сүйлөшсөк. мен ушу кыргыздын тоюнан көп жерден уялганым узак созулганы. 3 сааттан ашырбасак тойду жакшы болот эле. 5 саат, 6 саат күткөнүң менен үйгө барганың 7 саат. Кечки саат 4-5тен баштап тойго барат элем деп, кечинде түнчүндө 1-де 2-де келип жатасың. Жанагынча тосту угасың. Ырчылардан сырткары мастар да кырдайт. Мас болуп алган аялдар ырдайт, жаш өткөн ырдайт, жаштар ырдайт. Ошонун баары түшүңө кирип албастı басып чыгасың, таатык суктай албай. Эртеси жумушта кантип иштейт ошо иш. Илгери дем алыш 6-чы күнү эле болсо, азыр круглый неделе бүт күн сайын болот той. Жок дегенде бир 3 тойго катышасың. 3 жолу жумуштан калып аткандай эле болосуң, мисалы үчүн. Тосту токтотуп эле мен ушундай предложение кылдым. Саат 5-те деп чакырса 6-да башталып атат. Анысына макулмун. 1 саат күтүп отурасың. Күтүп отурганда жөн күтүп отурбай, ошол фойеде прием подарок деп уюштуруп койсо, ар ким конвертин ошол жерге каттатып берип, килемин, болобу, эмнеси болсо ошого берип, ошол жерде камера болсо баннердин алдында туруп алып, ошо юбилярбы, молодоженбу маңдайына туруп алып, камерага ушул жердеги шампандан колго алып алып, тосуңду айтып каалооңду. Сүрөтүңө түшүп кой. Анан киресиң, киргенде тамаданын бир 15-20 мүнөттүк жакшы представлениясын, сюрпризтерин, немелерин көр программасын. Анан бүттү. Анан ырчылар келсин, ырдай берсин. Зачем тамада? Биринчи класстын балдарындай кылып алыстан бири менен учураша албай мынтип коюп отурасың. Зачем ал команда берет? Отур, жаныңдагы каалаган тосуңду айт. Кааласаң юбилярдын кулагына барып алып айт. Анан элге угусуп сен чечен сүйлөгөнүңдөн элге эмне кереги бар? Ырдап атабы? Кошулуп ырда, бийле. Тил столго бар көчүп барып 100 грамдаш. Бул столго ал сага келсин. Тойдой болсун. Бир маалда чоң антракт кылып кой. Музыка каалабагандар астына түшүп алып, астында отура берсин. Анан бир маалда чыгып эт жеп туруп кетип калып болду. 3 саат мындай жетет. Себеби 1 саат, 1,5 саатта Куран окуткан жерден биринчи, экинчи, үчүнчүсүн жеп ичип, ошо көптөн бери жолукпай жүргөндөрүң менен баарлашып, макулдашып, көп идеяларды кошуп айтып алып анан кетесиң го. 1,5 саатта. 3 саат мындай жетмек. Ушуну парламентте ушуну коскоп, ушуну ишке ашырса жакшы болмок. Аны программаны жанагы келе деп акыл айтып отурбай эле, сөздүн кыскасы 3 сааттан ашпасын деп эле приказ чыгарып койсо штраф болот деп. 3 сааттан кийин сен бүттүңбү, бүткөн жоксуңбу, заведениянын ээси рубльникти шарт өчүрөт. Бүтсөң бүтпөсөң кой бизге штраф салат деп. Анан айла жок тос кыскарат өзүнөн өзү. Айла жок анан жанагындай вариантка өтүшөт. Ошо тосту эле кыскартыш керек. Тосту жоготуп эле барып туруп бирөө сүйлөсүн, бир сакалдуу сүйлөсүн, ошо тойдун ээси. Ушинтип отуруп бергиле айланайындар, мондай деп. Жанында да бир болуп туруп улуу киши кабыл айтып койсун. Бүттү да. Анан столдун үстүндө альбом коюп кой, тепче уюштуруп кой. Бир столдо 12 киши болсо, баарын сүрөттөр менен чыгарып кой ар бир бетине. Астына калууларын жазып койсун. Түгөлүккө калат, кийин окуп эстейт. Коюп кой. Ар бир столдон барып камера менен тартып
о деп титип койсун бүттү да. Анан силер ар бирибизден суретке чогулуп алып түшүп атат. ооба. Ошондой түштүрүп камера менен тартып бирөө сүйлөп койсун. Аны кийин тиги монтаждап алышат. Убактысын гана кыскартса, болбосо биздин Тасторкондор жанагынча убакыт отурган кишиге Тасторкон, конечно, тоже ысырап кетет. 3 саат болсо бизге 3 тамак эмес, 2 эле тамак берип калат анда. Шорпо менен отуруп бийлеп туруп этин жаап кетип калдым. Ушундай. Мал сойгонду токтот деген бул болбойт эми. Киши өмүрүндө киши бир үйлөнөт. Ошого кантип бир жакшы тамак жылкы союп кылууга болбосун. Анан өмүрүндө киши бир өлөт. Эмне үчүн ушунча тапкан малынан бир союп ал балдары бере албасын? Атам менен ушунча жашадык, ушунча казан аягыңар катышты, ушунча насиптештиңер. Эми атам өлүп атса биз барбыз. Мындан бизге келип тургула, бул атамдын акыркы тамагын жеп койгула деп баласы берип атат. Анысы жаман экен. Эчтекеси өлбөсө деле Курман айтта ар бир үй союусун деп атпайбы? Ал ага караганда ал бир үй Курман айтта колдон келгендер гана сойсун. Керек болсо мен ушундай айтар элем. Колунда бар байлар сойсун. Элди тойгузуп койсун биз. Анан ар бир киши сойгон эми ал муну айтсаң эле динге тийишип атат деп. Ошо кыргыздын салты боюнча, үрп адаты боюнча кыргызды ушул гана атрибуттар сактап турат кыргыз экен. Тилибиз, салтыбыз, маданиятыбыз, комузубуз, манасыбыз. Именно келип алып ушул комузга тийишишет. Башка эл мисалы үчүн гитарасын эме кылып койсо, көлдөгү пресс гитарасын пресс кылып койсо башка эл унчукпайт, эчтеке дебейт. Биз комузду кылып койсок, комузга шек келтирип атат деп атабыз. Мунун да туура жери бар. Башка эл инструменттерин ушунча унчукпайт, биз эмне дейбиз? Алар унчукпаса койсун, биз комузубузду сыйласак, анысы жаман экен. Комузубуздун капкагын, комузубуздун бетин тебелебейли, как супра катары көрөлүк, кыйык көрөлүк десек, анысы жаман экен. Ушул жагына кошулам. Эмне үчүн тилге тийишет? Эмне үчүн кийимге тийишет? Эмне үчүн кыргыздын жакшы салттарына тийишет да? Мен ошого таң калам да. Кийимди кыргызча десем, өзүң эмне кыргызча кийим кийбейсиң дейт. Мен кыргызча кийимди качан кийем? Мен аны ардактап тойдо кийем, аны мен майрамда кийем, аны мен сахнада кийем. Кийимимди сактап, о менин кийимим деп. Анан мен костюмчумду дүйнө эли кийип жүргөн, дүйнө эли цивилизациядагы элдер кийген кийимди мен да кийип дүйнө элинен кем калбайын деп жүрөм. Анан анда жылаңач жүргөндөр жагабы сага дейт. Мен жылаңачтарды жактырып, мен элдин баарын жылаңачтангыла деп кийимин сыйрып ыргыткан жерим жок. Мен жылаңачтарды ошо молдолордон дагы биринчи жаман көрөм, алардан дагы. Молдолор карап ийиш ыктымал, мен карабайм, керек болсо андай жылаңачтардан жиркенем мен. Мен андай болгула дегим келбейт кыргыз элин. Анан туура сөздү туура түшүнсөк, мен кийимди айтып атсам, ислам динине каршы чыгып атасың дешет. Мен маданиятты айтып атсам, ислам динине каршы чыгып атасың. Мен салтыбызды айтып атсам, сен теңирчисиң. Дагы эмне? Ошолуп Теңир деген, Алла дегендин кыргызчасы Теңир, Кудай дегендин кыргызчасы Теңир. Эмне үчүн о Теңир деп Теңирди? Эми теңирчилерге да жолуктум, теңирчи демекчи. Алар дагы бир окуй күндөрү бар экен арасында. Барсаң, ары кимис эле Кудай менен түз байланышта экен, аябайтым эле. Баары тең эле Кудай менен түз байланыш болуптур, тааныш тең туш экен. Мындайча айтканда. Жолу бир жылкы соебуз, келиңиз ушундай Манас Ордо деген жер бар дегенден барып, сүрөткө да түшүп калыптырмын. Ошону элдин баары теңирчилер менен жүрөт деп мени көп бомбалашты. Барсам ошондой экен, мен аларды менен дуруштум. Мен эмне болуп кеткен? Кудай менен түз байланышта болуп алыптырсыңар го силер. Кандай деп түз байланышта болуп? Эми кирген кишине эле артында эмеси болуп турбайбы деп эле көрө баштайт экен. Сенин келечегиңди, болочогуңду, өткөн кеткениңди эле айта баштайт. Менин атам абыл эмне кылып жүрүптүр дедим мен. Мукулду көрдүңөрбү? Эмне кылып жүрөт?
көрсөңөр айтып бергилечи дедим мен адегенде. Жиним келди. Ушундай жиним келди. Токтотпосуңарбы? Кыргыздын салтын таштап атасыңар, бурмалап атасыңар деп мен молдолорго жаман көрүнүп турсам, силер алардан өткөт дерсиңер го дедим. Мен атеист эмесмин. Мен Кудай, корккон Кудайым бар. Кудайдан корком. Мен мусулманмын деп эле эсептейм өзүмдү. Мен мусулмандык деген дин эмес, бул жаман деп токтоткула деген жокмун эч кимди. Куран окуйм кадимкидей. Ораза кармайм, ден соолугум жакшы болсо. Анне? Анан мени келип алып, бирок мен даже эл эмне десе ошо десин керек болсо мен Кудайдын алдында ак түз түзсөм болду. Ошол мусулманбыз деп алып, анан жанагындай эл кылбагандарды кылгандар эмне? Ошолор мусулманбы? Алар керек болсо көп элди мусулмандыктан айнытып атышат, жаман пример көрсөтүп. Тилдери богоз, сөгүнөт, сөгүнбөйүн сүйлөбөйт, алдамчы, аферисттер чыгып атпайбы? Ошолордон деле. По идее, алардын тим эле сопу болуп сүйлөгөнүнө караганда такыр чыкпаш керек эле да. Бир тууганга үйлөнсө болот деген киши эмне, жакшы кишиби? Ысык көлгө жууна берсе даарат алып кир жууса болот деген киши жакшы кишиби? Кыргызга жакшылык кылчу кишиби? Мен ушундай айтам, мен мындай атын атап айтканда Токтомуш деген муфтийди мен ушинтип айткым келет. Ушул жакшы мусулманбы? Бул жакшы мусулман эмес. Мен ушундай айтам. Айта алам. Бетине да айта алам. Любой жерде чакырса айтып берем. Мусулманчылыктын 5 парзын аткаруу менен өзүнүн кыргыз экендигин унутпай ошонун аркы наслди кошо ала жүрүш керек деген ойдо экенсиз да. Мындай айтканда кыргыз эмне башка элден бир жери кем жаман, зыяндуу жаралган эл бекен эмне? Кем акылбы экен кыргыз? Баарынан маданияттуу кыргыз, баарынан сезимталуу кыргыз, баарынан акылман кыргыз. Керек болсо мен ушундай айтам. Эмне үчүн кыргыздын жакшы салтын анан келип алып исламга шылтап коюп, арабтын салты менен, Пакистандын салты менен алмаштырышыбыз керек. Деги эле эмне үчүн кыргыз болуп төрөлүп алып анан араб болуп өлүшүбүз керек? Кудай деле айтат да. Мен сени кыргыз кылып жаратсам араб болуп келсиң, кандай кемпайсыңбы дейт да. Же эмне биз Кудайдын кемчилигин, туура эмес жерин оңдоп атабызбы? Катасын. Мунун өзү да Кудайга шек келтирүү болуп эсептелинет. Кудай кыргыз кылып жаратты бизди. Кыргыз тилибиз бар. Кыргыз салтыбыз бар. Элдикинен кем эмес, артык керек болсо. Логически ойлогон кишиге ушундай эле да, мисалы үчүн анын үчүн биз чанышыбыз керек. Канча кылымда улуу элбиз, канча кылымдан бери ушул улуулугубуз менен канча жолу эгемендик алып ордо куруп, канча жолу ушундай мамлекет курган элбиз. Өнөрүбүз өнөрүнөн кемби башка элден, комузубуз башка элдин инструментинен кемби, керек болсо баарынан артык. Манасыбыз башка элдин чыгарма эпосунан кемби. Ушунун баарында төкмөчүлүгүбүз башка элде жокпуш, бизде бар. Бул бекериненби? Бул кемдигинен, кем акылдыгынан эмес да бул Кыргыздын. Өзгөчөлүгүнөн, артыкчылыгынан да керек болсо. Туура түшүнсөк жакшы болот эле. Анан келип алып Facebook'тан күмөндөр, кем акыл, билимсиз, теңирчи, сен качан өлөр экенсиң, анан сен жанасанын кереги жокпу? Ой, мен өлгөндү эмне кыласыңар деп айткым келет да. Өзүңөр жөн жүргүлөчү, өлбөй. Менин өлүмүмдү тилеп, мен силерге тирүү жүргөн, мен эч кимге зыяным тийген жок. Мен ислам болбогула деп, мусулман болбогула деп элди үгүттөгөн жокмун мен. Болгула кыргыз экениңерди унутпагыла деп атам. Болду, башка сөз жок. Унутпайлы деп атам. Уnuткандар унута берсин, өзү. Балакетим алсын, мен этим алсын дегендей өзүнө өзү кылат ар ким. Бирөөнө тийишпесин. Мен ушуну каалар элем. Ислам дини бирөөнү кордобосун, башка диндин өкүлдөрүн, даже мен эле эмес. Мен мусулманмын, мен эмес. Орусту да кордобосун капыр деп. Японду да кордобосун, Кытайды да кордобосун. Ислам дили эң адилет, эң гуманный дин. Ошон үчүн гуманный болсун баары. Жанагындай кем акылдар, кемпайлар толтура. Ошолорго эмне үчүн боорум ооруйт? Өзүнүн кемпай болуп калганына боорум ооруйт, но ыраазы болгонум ошо өздөрүнүн кемпай экенин билбегени жакшы да.
аны билсе да капа болушмак да кемпай турбайбы деп. болгону ашынган динчил болбош керек э. Диндеги эле нерсени кылыш керек да, динде жок нерсени кылып атышпайбы? Динде жок нерсени, динде эмне момунча мал сойгула же болбосо минткиле ашыкча мал сойгула деген жок да динде. Же болбосо такыр мал сойбогула деп да айткан жок да динде. Динде калпакты кийбегиле, селде кийгиле, шым кийбе, дамбал кийгиле, көйнөк кийгиле эркектер деген жок да. Думанадай болуп ырдабагыла деген жок да. Искусствого каршы чыккан жок да. Же болбосо чечингиле деген жок да. Жылаңачтанып. Жана Хэллоуин дейби, монтип сүрөттөрдү тартып алып, тиштерин көрсөтүп, монтип черептерин көрсөтүп тартып алган ошол агымдагы кыргызга зыян тийгизип атпайбы? Балдардын психологиясын бузуп атпайбы? Бизди чар тараптан басып атпайбы? Жаман адаттар. Вот ушуларды тыйсак, бул мамлекеттин колунан келет эле. Жок дегенде ушундай агымдарды, ушуларды киргизбесек, жана ар түркүн кыймылдарды. Анда да демократия деп чыгып атпайлыбы? Демократия деген эми чечингендерди алып келип алып туруп музейге киргизген, бул эмне демократиянын эмесиби, туу чокусушубу? Анда демократия деп туруп кийимдер баары Аны чечим. искусство деп киришти го. Андан башка эле искусствону колдоп, оңдоп алалычы. А дегенде Кыргыздын өзүнүн улуттук искусствосун оңдоп алалычы. Андан кийин барып анан. Дүйнөлүк Башканы. искусствого өтөбүз дейбиз. Азыр керек болсо дүйнөнү барып балет менен таң калтыра албайбыз. Дүйнөнү барып эстрада менен да таң калтыра албайбыз. Эми аны менен мен балетке каршы чыкты деп чыгышат. Аны айтса, балетке каршы чыккан жокмун, мисал үчүн. Эстрадага да каршы эмесмин. Боло берсин, өнүксүн. Бирок дүйнөгө жана Хэллоуин деген менен чыга албайбыз. Дүйнөлүк аренага чыгып жакшы аттуу боло албайбыз. Эркек үйлөнгөн демократиянын мага эмне кереги бар? Ушунун баары детсадтан башталып атат. Кыздар менен кыздарды ойнотпой, балдар менен кыздарды, бир көп кыздардын арасына бала түшүп калып. Илгери бу деле Кыргызда болгон, кыздыке деп койчу, сайпана деп койчу. Жалаң көп кыздардын арасында өсүп калган бала курчак ойноп атып ошолордун эмесине түшүп калчу, психологический Дүйнөсүнө. отклонение менен болуп, ошолордун дүйнөсүнө түшүп калчу. Же болбосо жанагы бойдо бар кезде эркек төрөшүм керек деп өзүн өзү ушинтип настроить этип атып, Кудай берген немеди тияктан анан гормондор бузулуп калып кыз мүнөздүү болуп, же болбосо эркек мүнөздүү кыз болуп ушинтип калгандар, же эки мүчөлүү болуп калгандар ушундан болгон деп айтылат. Анан ошонун баарынан ушу детсадтан баштап кам көрүш керек буга. Анан каяктагы ата энеси бузуктар жанагындай эркек менен эркек үйлөнүп алып анан бир эркек келсе, тиги күйөөсү болгон эркек аны эркелетсе, тиги ага ыйлап эркелеп аткандарын көрүп алып жаман жашагың келбей кетет. Эмнеге мындай көрсө бирөө күйөөсү экен, бирөө аял экен да. Сиз айтып аткан нерселер бул Европада мындай күнүмдүк эле кадимки эле көрүнүшкөн. Мен ошол жака барганда ушу эки эркектин кучакташып турганын көрүп аябай таң калгам да. Анан башкалар дагы аларды карап атабыз десем, аларды эч ким карабайт да. Мен уялганман. Билем, бекинип карагам, бирок ошондо да өзүмөн өзүм уялыпчы. Башкаларды карадым, алар дагы карап атышабыз эми, эч ким карабайт да алардычы. Аларга маани дагы беришпейт экен. Аларга ушинтет экен, жетишип калыптыр деп аларга завидовать эткенин кереги жок. Алар анысы менен мактанбай эле Жа койсун. анткендик эмес, болгону аларга ошондой бир кадимки эле көрүнүшкө айланып калыптыр дегенди айткым келип атат да. Балким ошондой маанида көңүл бурушпайт. Балким алар эмне ошосун биз өзүбүз жакшы болсок болду дегендир. Балким кайдыгерлик балким андай болбош керек менимче. Кайдыгерлик болбош керек. Биз башка элди мен ушу жеринен тураганга каршымын да. Тураган деген бул по сути алганда после деген кеп. Эми бирөө бир нерсени кылсаң андан кийин туурайсың да, андан мурда туурай албайсың да, эмне кыларын билбейсиң да. Тураган киши эч качан өспөйт. Эч качан андан ашпайт. Себеби ал сени күтпөйт. Ал андан ары кете берет. Сен өмүр бою аны туурап жүрө бересиң. Ошон үчүн өнүккөн өлкөлөрдүн жаман адатын туурабаш керек. Билбейм, мен мамлекеттик ишмер эмесмин. Мен бир кичинекей эле бир артистмин. Мен оюмду ушундай өзүмдүн эле узкий эле бир эмемде айта алам. Себеби мен айтууга акылуумун.
кандай кругда айтсам дагы, кандай жерде трибунада айта албаймын баары. Мисалы үчүн мен өзүмдүн угармандарым укса, макул болгону кабыл алса мен ыраазымын. Мен эми монтип мындай болот эле деп мен мамлекеттик ишмерлерге сын айткандан каршымын, бирок аларга оюмду айтканга акым бар деп ойлоймун. Кыргыз элинин өнүгүп өсүшүн каалаймын. Башка элден кем болбошубузду каалаймын. Маектериңиздин биринде Жусуп Мамайга барганыңызды жана ал кишинин тилиңерди сактагыла деп айтканын баса белгилеп айткан экенсиз. Ушул теманы кененирээк ачып берсеңиз. 2005-жылы бардым го. Жусуп Мамайга ошондо жолуктум окшойт. Атайын үйүнө барсак, кичүү небере кызын күйөөгө узатып аткан экен. Кудалар келип алып кеткени келип, үйүндө той болуп аттыр. Анан барып учурашып калдык. Анан бизге өзүнчө бир кой союп коноктойбуз дейт. Жок, биз ушундай шашып атабыз. Кечинде концертибиз бар уюшулган. Биз баратканда сиз жок элеңиз, акчиге баратканда. Кайра келатканда келип калыпсыз, той берип атат дегенден кой учураша кетели деп келдик деп ошентtik. Анан шашып атсаңар анда мындай кылалы деп жана кудаларын айтса, кудалары да макул болду. Ошолорго салган этибизге чыгарып берди да бизди бир койго бата кылдырып алып калдык. Тигилер аны жемей болуп калып калышты. Ошондо жанагы чоң китебин мага Үрүмчүдөн подарок этишкен. Ошо Манас жөнүндө Жусуп Мамайдын айтып аткан варианты боюнча. 3-чү жолу сиз алып атасыз, 3-чү киши сиз дешти. Биринчисин Акаев алган, экинчисин Танаев алган деди. 3-чүсүн сиз алып атасыз деди. Анан жазып ошо эме кылышып, автограф коюшуп берген. 7 килограмм ушундай болгон чоң китеп экен. Ошондо кызыл убакыт баарлашып калдык. Жакшы жүргүлө, аман болгула деп баягы сен айткандай өңгөнү сактабасаңар да тилиңерди сактагыла дейт. Кийим, пийим керек болсо дин деле алмашып эртең кетиш ыктымал. Андан эч нерсе өзгөрбөйт. А тилди жоготсоңор анда кыргыз өзгөрөт, жок болуп каласыңар деп айткан. Балким ушу көп сандагы элдин арасында бир аттын кашкасындай болгон аз эл жашап атып, ошол аз эл болгондугунан ушул ойго келгенби? Башынан өткөн үчүн көзү ошондой жеткен окшойт да. Көзү жеткен үчүн айткан окшойт. Тилди жоготпогула балдарым, тилиңерди бузбагыла, жоготпогула. Тил жоголбосо жоголбойсуңар деп айтты эле. Ошол кыргыз тилин алып жүрүүчүлөр, колдонуучулардын басымдуу бөлүгү орус тилдүүлөр болуп жаткандыктан эмеспи? Балким ошондон. Себеби мен тааныштарым кээ бир жерлерден деле бир кыргызча сөз айтсаң ошондой сөз барбы деп таң калышат. Же болбосо өздөрү кыргыз болуп туруп деле сен кыргызча жакшы сүйлөйт экенсиң деп суктангандардыга мен арданып кетем да, бир аз жакпай кетет да, ошол комплимент катары болсо делечи. Баягы сатира кылып айтып жүрбөйм, тамашалап. Бул болгон окуя. Мисалы үчүн чоң деген бирөө менен ушундай айтса кетсем, кыргыздын тили бай, орустун тили бай деп ошентип атсак. Мынтет Пушкинди канча жакшы которсоң деле кыргызча Пушкиндин өзүндөй болбой калат деп атпайбы? Албетте. Себеби Манасты деле Пушкин кылып которсо деле Манастай болбой калат да. Десем, орус тилинен кыргыз тили бай деген турасың. Анан эмне десем? Орус тили бай дейт. Мен айтам кыргыз тили бай деп. Анан экөөбүз акыйлашып, чоң деген сөздүн канча синоними бар кыргызча дейт. Орустачы десем, момча деп бир 6-7 айттым. Силерди 2-3 эле да чоң, зор, алып деп, ири. Анан андай болсо бизде албан деген бар, субан деген бар десем, ал дагы сөз билбейт, укпаптырмын. Укпасаң сени бир орус бол дедим да. Кыргыз эле өзү. Киргиз болбойт. Ошо өзүн басынтып өзгөнү барктагандар. Анан кара десем, черный да дейт. Ой, черный деген кара, анан кара деген чоң деген мааниде дагы чоңдун синоними бар. Кара кыргыз, кара суу, кара жаның кашайып деп. Бул өзү чоң, зор деген кара, кара суу, кара булак деген булар. Деп анан малды деле кара мал союп деп. Чоң мал союп Чоң мал деген. союп деген, ошондой да. Анан деп осойтуп турган. Андан сырткары бизде чын-чынакырдын 50ден ашык тирүү бар десем, кайсы дейт? Кол тойгон деген чоң эмеспи?
чоң. Тойгон, килтейген, килейген, лакыйган, лөкүйгөн, дардайган, картайган, заңкайган, зоңкойгон. Ой, толтурат бизде. Баскандын походкан эле канча түрү бар. Шалпактап, шелпектеп, сөлпөктөп, сөлпөктөп, суксаңдап, саксаңдап, чакчаңдап, далдаңдап, дардаңдап, дектеңдеп, дактаңдап, үңкүйүп, шумшүйүп деп толтурат бизде деген эме. Ой, бизде синоним дегендин баары бизде, ар бир сөздө бар. Анан бул сөз эмес да дейт, сөз болбосо эмне? Жилтейген деген, бул чоң дегенден дагы жеткиликтүү сөз. Андан дагы даана образын айтылган сөз. Аябай чоң килтейгенин окуйсузбу? Анан өз тилибизде өзүбүз чаңганыбыз эң туура эмес жерибиз арыбыздын жоктугу бул өзү. Ары жок киши гана ушундай. Кээ бир тамагы жок элдер бар. Анан биз бардык жагынан кандай? Бозо деген эмне, максым деген эмне, жарма деген эмне. Бул бизде канча түрлүү суусундук бар. Кымыз деген эмне, ушунун баары. Кымызды казак менен моңгол, кыргыз ушулар гана ичебиз. Кымыз үч элде гана бар экен, башка элде жок. Боз үй ушул үч элде гана бар экен. Карасаң тоолуу жерде башка материалдан жасасаң болбойт. Карагайдан жасасаң уктарың морт болуп сынып калат. Ийилбейт алар. Четинден жасайын десең анча четинди каяктан табасың. Теректен жасасаң сынып калат морт. Эң бардык терек өспөгөн жерге тал өсөт. Алма бышпаган жерге, жер жемиш бышпаган жерге, баг өспөгөн жерге эң акырында тал гана өсөт. Тоолуу бийик. Тоодо жүргөн кишилер тал гана. Эми ушул кыргыздын акылмандыгы ошол талды пайдаланып боз үй кылып салган. Эгер ошондой бийик жерде, жайлоодо кыргыздар жүргөн жерде талдан башка бир ушундай бамбук сыяктуулар өсүп калганда, бамбук түз болуп өсөт. Андан сонун нерселерди боз үй болмогон да биздики. Эми боз үйгө талдан башка эч ким жарабайт экен, эч бир эме жарабайт экен. Караса, ошондо биринчи боз үй идеясы келип анан тал өскөнбү же тал болуп калып боз үй жасаганбы, ушундай ойлоносуң да. Талдан башка жарабай атпайбы? Эгер башка дарактар өсүп турган жер болсо, ошол жерден боз үй ошол жерден жасалса, ошонун ичинен талды алып жасаганы туура болмок экен да. Ошондо дагы башка дарактар болсо дагы ичинен талды алып жасаганы боз үйгө туура келмек экен. Бул ушунчалык точно ойлонуп тапканда талдан башка өспөгөн жер Эң мыкты шайкештик келген да. Койдун жүнү дагы ушундай эң шайкеш келген эмесине. Жылуулукту жакшы кармайт, күндү отражать этет, жаан келбейт. Ал жүн жанагындай калпак кийиз болгондо тамчытамат бизде. Андай эмес, биздики жана боз кылчык жүн болуп атпайбы? Вот ошондо үчүн боз үй дейт. Боз кылчык. Ал жана кылчык жүндүү болгон үчүн ал жердеги суулар ичине сиңбей куюлуп кетет экен да сыртынан. Ичине суу өткөрбөйт экен, көрдүңбү? Мунун бир өзүнчө уникалдуулугу ушунда болот. Бардык эле жүндөн эмес, ошол. Бардык жүндөн эмес, боз кылчык жүндөн жасалган. Анын керегеси эмне деген баягы символикаларын айтып отурса, канат, алты канаттыгы камча, анан түндүк, уук, бүт баары мааниге ээ, символикалык бир маанилерге ээ. Ошон үчүн кыргыз гений элибиз деп айтсак мактангандык болбойт. Ошон үчүн тилди, салтыбызды, улуттук атрибуттарыбызды ыйык тутуп, эч кимге алмаштырбай, бутташтырып ийбей, алмаштырбашыбыз керек, корголбашыбыз керек. Күлкү жаратууда көпчүлүк куудулдар эл оозундагы эле тамашаларды, күлкүлүү окуяларды чогултуп анан кайра элге сунабыз деп айтат да. Сиз импровизация кыласызбы же алдын ала жазасызбы? Импровизациясы да бар. Анан алдын ала жанагындай бир пландап алган,
мындай түсүп алган формасын, структурасын мындай кылып, мындай кылсак анан мындай болсо деп пландап жазып алган основной мындай костягы бар. Негизги сөйлөкөтүн түсүп алышып, анан эт чаптап, анан бара аткарылып, анан импровизация кетсе, кээ бир жерден шартка жараша анан кээ бир сөздөр кошулуп, анан өнүгүп, анан бир күлкү номер болот да. Бул сахнанын күлкүсү. Ал эми турмушта андай болуп репетиция кылып күлдүрбөйсүң да элди. Турмушта элди күлдүргөнгө аракет да кылбайм мен. Кээде бир сөз удулу келип калганда, учуру келип калганда, логический моменттер келип калганда айтып коесуң, элдер күлүп калат. Буга мындай импровизация эмес, буга ошо күлкүгө болгон мындай шык, тапкычтык керек да. Күлкүгө болгон шык. Күлкү чындыкты сүйөт, логиканы сүйөт. Любой жерде баратып бир нерсени ар кайсын айтып тамашалашып атканда бир чындыгы бар нерсени айтып койсоң, ошол өтүмдүү болуп, ошол элдин эсинде ошол калат. Анан ошон үчүн күлкү бардык жанрга караганда комедиялык жанр татаал болот. Комедияны аткаруу кыйын болот. Элди ишендирип, элди ошого макулдатуу кыйын болот. Күлкүдө кыргыздар аябай күлкүгө олуттуу карайт. Кыргыз ишенмейин күлбөйт. Өзбек туугандарыбыз ишенбесе дагы ким жерин өзү айтып кошумчалап коюп күлө беришет, бири-бирин поддержка кылып, мындай колдоп. Аския деп коет ошол жанрды. Бирөө бир айтып атса, жеткиликтүү айта албай калса, бирөө кошуп, жетпеген жерин улап, "Омиткен го анда" деп мындай. Ушинтип анан күлкү улана берет. Кыргыз болсо антпейт. Кыргыз бир айта албай баратса, койчой тантырабай деп кайра жап өчүрүп коет. Мен көчөдө машина тосуп турсам, бир сулуу кыз келип машина менен алып кетти мени деп бирөө айтса, "Вай, сизди сүйүп калган го" деп өзбектер күлө баштайт. Кыргыздар ошентип айтсаң, карабашың жөөчү сени кантип битке салсын деп башка тарабынан, башка жагынан күлкүгө айландырат. Кыргыз ишенмейин күлбөйт. Чындык, күлкүдө чындык көп болуш керек. Ошон үчүн ошол жер күлкүлүү болуп унутулбай айтылып калат. Куйручуктун айткандары мисалы үчүн Бекназар ушундай кодул экен. Бекназардын бир байы болгон экен. Ийиги шалпыйган, таноолору дардайган, көзү жүлжүк, бети тултук, чүйлөсү бултук, богогу салаңдаган, курсагы дардайган, кулагы далдайган, тиши орсойгон, бою торсоюп кичинекей, колдору быртыйган. Ушундай бир жаралган жаратылыш, ушундай бир сирт адам болгон экен да, бай. Түн ичинде Бекназарды чакыртып алат экен, ат менен алдырып үйүндө коноктор отурса. Октоп атканда эмне болуп туруп, бай чакырып атат да, алып келет жигит. Бай кирет эшиктен кушурулуп, "Салам алейкум" деп салам айтып келсе. Чакыртып, "Сени сагынып калып чакырды дейсиңби? Конокторумду күлдүрүп берсин деп чакырдым" дейт экен. Бул аябай унижение дем, чындыктуу. Анан мен кантип күлдүрөм? Күлдүрө турган баштыгым калып калбадыбы? Билбейм, бол күлдүрөйүн. Болуп турайм, күлдүрөйүн деп, бирок сизди күлдүрөмбү же элдиби? Ой, мен күлбөйүн деле сага айланайын. Сен угуп тажадым. Сен элди эле күлдүрүп бер, конокторумду эле дейт. Сизди күлдүрбөй эле коем. Мен күлдүрбөй эле кой дейт. Эгер менин баштыгым үйүмдө калып калбаганда, мен силерди, урматтуу коноктор, кандай күлдүрөт элем билесиңер дейт. Кандай? Байын карап туруп, алдыңкы эрди шалпайганча, ача буту талтайганча, таноолору дердейгенче, муруттары сербейгенче күлдүрмөкмүн деп баягы байды сүрөттөсө, тигилер күлө баштайт да. Бай гана күлбөйт да, арданып,
көздөрү жүлжүйгөнчө, сакалдары мүлжүйгөнчө, чүйлөсү тултуйганча, беттери бултуйганча, курсагы дардайганча, кулагы далдайганча, тиштери орсойгончо, бойлору торсойгончо күлдүрмөкмүн деп эл кыйрап күлүп атат дейт. Бай гана өзү заказ бергендей күлбөй турат дейт. Ушундай жерде баардык жерде логика болуп атпайбы? ооба. Тигинин түзүлүшү, дене түзүлүшү, бет келбети бүт ошондой болуп атат. Өмүнүн серттиги. Анан анан ошо да бир чындыгы мени күлдүрбөй, элди күлдүр деп атат. Анан үчүнчүдөн жанагы туктап аткан жеринен алдыртып келип мындай кемсинтип атат. Анан тиги анан көрдүкпү, бул жооп берип, жооптун эң точкага тийип атканын. Анан күлкүдө ошондой бир Чындык менен жолугуш керек экендей. чындыгы менен эсте калат күлкүчү. Кээ бир күлкүлүү кинолорго барасың, кээ бир күлкүлүү бир сценкаларды көрөсүң сахнадан, спектакльдерди көрөсүң, кээ бир күлүп эле атасың, баштан аяк күлүп эле атасың. Эшикке чыкканда эмнеге күлгөнүңдү унутуп каласың. Ал жанагы чындыгы жок, бирок ситуациялар менен күлдүргөн, мындай бир мимикалар менен күлдүргөн. Анан жанагындай бир мындай капсынан болуп кеткен, чочуткан андай мындай шоолор болот, кээ бир тарс эткизип жардырып ийишерин элдер кылат. Шоу программалар толтура го жана детский бир программаларды алып баргандар бар, кээ бир детсадтарга же болбосо ушундай утренниктерге, детсадка барып балдарды шарик жардырып антип мынтип тим эле укмуш күлдүргөт баарын. А бирок анын баары никчемүү, эчтеке мындай мааниси жок, мындай общий мындай алган сюжет деген жок, логика деген жок. Мисалы үчүн элде деле ошондой кинолор бар, мындай жалаң ситуациялар менен күлө бересиң. Анан эшикке чыгып баратканда эмне кино көрүп келдим дейсиң, анан эмне жөнүндө экен десе айта албайсың да, эмне жөнүндө экенчи. Күлкүлүү учурларда эле эсиңде калбайт. Кайра айтып берейин десең. Аны деле эсиңде калбай калат. А жерде чындык жок. Ошон үчүн ошондой күлкүлөр деле болот. Ошентип деле элди күлдүргөндөр толтура. Тамашада чындык жургушканда гана ошол элге сиңип, Оо. эл оозуна алынып Мисалы айтып үчүн жүрөт Чарли болбойбу? Чаплиндин басканын туурасаң эл күлө берет. А бирок Чарли Чаплиндин өзүнүн аткаруусунда карасаң сюжет бар, логика бар, чындык бар. Ошон үчүн элдин эсинде калган. Эмне үчүн ошентип жүргөн? Болбосо күлүп эле атат эл. Жанагы клоундардын, цирктеги клоундардын номурлары бүт күлкүлүү, бири да эсинде калбайт. Бүт күлкүлүү. Ооба. Эсинде калбайт. Ал эми сатирикондун театрындагылар, мисалы үчүн алар аткаргандарда сюжеттер эсиңде калат. Ошол сыяктуу биздикиндей бир дагы элде жанагындай саясий сатира деп бирөөнү адамдык парасатына шек келтирип маданиятсыз өлтүргөн күлкү жок көп элде. Өкүнүчтүүсү. А бизде ошону биздин зрительдер бар эмес албетте. Биздин зрительдер көбү ошолор аябай кыйын катырды деп айтышат. Өзүндөй турады деп баалашып. Элден коркпой, то есть өкмөттөн жогору жактан коркпой баарын бетке айтып атат деп ойлошот. Бетке ким кандай айтат? Сатирик башкача айтат бетке. Эң патриот бир тайманбаган киши бир бетке айта алат саясатчыларга. Айтчылар момтуп, алар өздөрүн кошуп алып айтат, биз момтуп атпайбызбы? Анан кантип оңолобуз деп айтып атат. Ошол айтат, анан оппозиционер айтат бетке. Элге жакшы көрүнүп упай топтойн дегендер айтат. А сатирик упай топтойн деп айтпайт. Ошон үчүн ал саясатчынын атын айтпайт. Ал түшүнсөң түшүнөрсүң, түшүнбөсөң да бирөөнүн мээсин бүтүрөрсүң деп айтат сатирик. Вот сатириктин позициясы ушундай болуш керек да.
Ошондой жерден, ошондой позициядан айтыш керек замечанияны. Күлкүнүн тили менен ал жерде жеке эле саясатчынын эмес, ал жерде өзүбүздүн элдин дагы жакын тууганына да тиешелүү, баардыгына тиешелүү кылып айтыш керек. Чын эле ушундайбыз да, ошону токтотсок болот эле деп бир таасир бергидей кылып айтыш керек. Сатирик. Сатириктин чындыгы ушундай болуш керек. Атамбаевди жакшы айтты деп күлбөш керек. Эми атын атап айтчу сатиралар да бар. Ал эми пародия жанрында. Мисалы үчүн Атамбаевдин үнүн туурап, Садыр Жапаровдун үнүн туурап, Акылбек Жапаровдун үнүн туурап бир тексттерди айтса күлкүлүү. Алар айтпаган эле. Алар айтпаган эле текст айтса оңололуу деген мааниде кыргыз элине акыл айтып бир ойлонтуп айтса бул пародия болот. Алардын үнү менен туурап айтса. Садыр Жапаровду туурап баланча десе, бир чындыкты айтса. Акылбек Жапаров ага бир сөз суроо берип атса, кыргыздын көйгөйүндөгү маселелерди айтып, тиги жооп берип атса, бүт логичный болуп атса, ошо чындык. Күлкүлүү болуп атса. Издевательство эмес, маскаралоо эмес. Ушинтип айтып бүлдүрсө элди болот. Бул пародисттин номуру. Пародия деген жанр. Ошон үчүн кыргыздын күлкүсү аябай бай. 46 жанры бар экен, түрү. Күлкүнүн. Бул орустар да жок, немистер да жок, француздарда да жанагы грузиндер күлкүнүн атасыбыз деп жүрөт, одессалыктарында бүт эч кимде жок бул, испандарда да жок. Жанагы Мюнхгаузен ойлоп тапкан немелердин баарында күлкү жазган немелердин Дон Кихот эметкен Сервантестеринде жазган өлкөлөрдө дагы жок бул. Мындай мынча көп жанр түрү. Мен бүт список кылып жазып чыккам. Күлкү, күйдүргү, такмаза, чымчыма, азил, тамаша, какшык, кери какшык деп отуруп 46 түрү бар күлкүнүн. Жана тарс этме деп айтып атпайбы? Тарс этме деп коет жанагы. КВНщиктердин номуру тарс этме, бирөө суроо берсе бирөө жооп берет. Бир номурда. Бир сөз менен тарс күлдүрүп коет. Анысы да бар. Аския деген бар. Акыя деген бар. Акыймек деген бар. Бул толтура. Кыргызда күлкү аябай байбыз. Сөзүбүздүн ортосунда айтып өтпөдүкпү? Токтогулдун образын ойной алган жокмун, чагылдыра алган жокмун депчи. Ошол сыяктуу бир кино жаатында кайсы бир тарыхый образды чагылдыруу ниетиңиз барбы? Кимди ойногуңуз келет? Буга чейин келчү. Мен азыр өзүм жүрөгүм ооруганга байланыштуу өзүмдүн физиономиямды дагы мындай жакшы алып жүрө албай толуп кетип атам. Менин проблемам. Эгер мен арык болгондо же арыктоо колуман келсе, куйручуктун образын ойноп койсом деген ой бар. Азыркы кебетемде Шаршенди ойногум келет, мисалы үчүн термечикте. Көкөтөй деген болгон кулун. Ошолорду экрандаштырса, ошолорду ойносом деген ой бар албетте. Тарыхыйлерден. Рахмат агай. Келип алтын убактыңызды бөлүп биз менен маектешип, өзүңүздүн өмүр таржымалыңызды, чыгармачылыгыңыз тууралуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, алдыдагы пландарыңыз дагы бийик деңгээлде ишке ашсын. Мен дагы сиздин айткан сөздөрүңүздү көңүлүм көтөрүлүп, көкүрөгүм толуп уктум. Бар болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Эми акыркы сөздү сизге узатайын, биздин көрүүчүлөргө кайрылуу кылып койсоңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, ыраазыбыз. Көп ушундай эфирден жолугушуп туралы көйгөйлүү маселелер болуп калса, тилек каалоолор болуп калса, сунуштар болуп калса, жана жогоруда айткандай меценаттар болуп калса, күлкүнүн күйөрмандары, кинонун күйөрмандары болуп калса, мага ишенсеңер, же болбосо башка дагы кудулдарга, кино тарткан ишкобоздорго ишенсеңиздер, негизи эле кыргыздын искусствосун колдой жүрсөңүздөр деген ойдомун.
бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биздин подкастыбыз дагы соңуна чыгып калды. Кийинки подкасттан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.